Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Балдар, маанайыңар жакшыбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Ар дайым бериңерге карап жылмайып жүргүлө балдар. Азыр кыргыз тили сабагы китеп, дептер, ручкаларыбызды алабыз. Бүгүнкү числону жазып сабакка даяр болобуз балдар. Азаматтар, бүгүнкү сабактын темасы айрым сөздөрдүн айтылышы жана жазылышы. Сабагыбыздын максаты айрым сөздөрдүн айтылышы жана жазылышы жөнүндө маалымат аласыңар. Таза, сулуу, катасыз жазууга үйрөнөсүңөр. Адептүү болууга тарбияланасыңар. Анда жогорудагыга көңүл бурабыз. Кээ бир үнсүз тыгыштардын айтылышы жана жазылышы ар башка болот. Мисалы, сөзсүз, сөзсүз, уччу, ушчу, төнкү, дөңкү жана башка ушул сыяктуу. Мындай сөздөрдүн айтылышы оңгуга карай аныктоого болот. Мисалы, сөзсүз деп айтылат, сөзсүз деп жазылат. Анткени оңусу сөз. Түнкү деп айтылат, түнкү деп жазылат. Анткени анда оңгусу түн деп турат. Балдар, текстке көңүл бурабыз. Учпоочу канаттуулар. Биз куш десе эле асманда уччу канаттууларды эсибизге салабыз. Дүйнөдө уча албай турган канаттуулар да бар. Ишенбейсиңерби? Тапкылачы. Алар дөө куш менен пингвин. Дөө куш Африка жеринде жашайт. Канаты кыска жана кичинекей. Пингвиндер болсо Түндүк Муз океанында жана Антарктидада жашайт. Бул жерлер сөзсүз суук жерлер. Пингвин сууда абдан мыкты сүзөт. Ал күндүз да, түнкүсүн да суу түбүндө жашай берет. Балдар, анда текстеги биринчи абзацты көчүрүп жазгыла. Айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөрдү тапкыла. Дал эле ошондой экинчи көнүгүүнү аткарабыз балдар. Азаматсыңар. Ал эми үчүнчү көнүгүү. Сөздөн сөз ажыратасыңар. Сөзсүз деген сөздөн, мисал үчүн сөз. Биз жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Өз. Ар бир окуучу өзүнүн укугун билиш керек. Мына ушундай сыяктуу сөздөрдү таап сүйлөмдөрдү түзгүлө балдар. Азаматтар, анда үйгө тапшырма. 4-чү көнүгүү китептин 50-чү бетинде. Саламатта калгыла балдар. Мен силерден тапшырманы күтөм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.